деген, а? Siz deyince. Mana Şimdi aytkanınçı, aytkanın kelinçe. Biz karapayı neyimiz yapıyoruz? Günde moyakta kança жылдан beri жашап жүрөбүз. Ana siz тиңдей мындайыңызчы. Кереги жок бизгечи. Тоос тияк сүйлөгөнсүз. Моякта деген толук элгеч толук маалымат бербейсиңерчи. Кээ бирөөңөр 1000 сомдон төгөсүңөр деп жетишет. Кээ бирөөңөр 3000 сомдон төгөсүңөр деп маалымат элге тарап кеткен. Жок. Ал 1000 сом. Анан деген биякта деген неме да. Карапай биякта деген 6 ай кыш болот, туурабы? Элдин баары деген тамыз алса деген жакшы качественный бирөө мына проект иш менен салып антымсы жарылып атат деп турат, туурабы? Бул деле ошондой. Постоянно согат. Былтыр болсо мына мен эле 20 гектар жер айдагам. Мен элечи сууңа 25 күн кечиктип турган. Бүт баарын каждый санап койгон. Санап туруп, ошондо мына банкрот болдум мен мисалчы. Ошо менден бөлөк канча киши деген суу ичпей эме кылды. Ошондо мына моякта байкелер, моолардын баары эле мына ошондо келген немеңердин баары бүт алкаштарды алгансыңарбы? Цементин айылга алып келип сатып аткандардан бери бар. Мисалчы көрүп атам. Цементин эч ким саткан жок айылга. Мына сатып алган кишилер бар, мисалчы сатып алдым, мен сатып алдым деген кишилер бар. Анан мына мисалчы андан кийин келдим, Алмазбек Батырбеков келбесе, мондай сеткаматта салмак эмессиңер, туурабы? Жок, Алмазбек Батырбеков. Ошондо ана мен да келгем. Жок, Алмазбек Батырбековдон мурун элечи. Угуп турбайсыздар. Угуп турушчу. Мондайыңарды деген салгыла. Салбасаңар деген болбойт. Бул башында ким бар? Кандай курулуп атат деген үчүн тетинде ички зымды салыңар дагычы. Ал болсо вообще салмаңыз. Сеткамак. Алмазбек келип айтпаса, эч ким салмак эмес. Жок, бул эмес, тиягына, Бул тиягына. Бетонго. Ушул боюнча азыр кой туруңуз. Проектине бекитесиңер, проектинде бир арыкташ керек да. Климатты кандай болуш керек? Цемент маркасы канча dedi? Цементтин маркасы 400. Бетондун маркасы 100. А марка деген цементтики 400. Как положено жана Кыргызстандан канттын чыккан цемент. Мен айттым. Цемент маркасы 400. Цементке туып калып айылдан цемент сатып алдым арчасынан. Ошо маркасын текшерип алдыңарбы? Текшерип Ал деле тиги Бишкектен цемент заводтон сатып келген. Цемент заводтон сатып келген эле цемент ал деле. Жок, проектиде жетиш керек беле? Жок, алып келгендер. Бишкектен деле биз сатып келип атабыз да. Ошол цементти эле мен айылдан 2 тонна цемент сатып алдым да. Цементти сатып Машинеңизчи, машинеңиз. Азыр бирден калабыз, ака. Машина жолдо келаткан, жетишпей аткан, могу жерде балдар турушкан, жумуш токтоп калган. Не кылыш керек? Айылдан сатуучу айтты. 3 тонна цементим бар. Марка 400. Канттын цементи. Анын сырты деле ошолда. кандай текшерүү сырт ошолдо. Мен деле сырт моодо ичине башка неме салып келип сатып аласыңар. Вообще иштебей да токтойсуз. Бир биздин таң калганыбыз мындай да. Башында силер моого сетка салбай атасыңар десек, проект ушундай дедиңер. Туурабы эке? Ошондой беле? Азыр урсатпы, бир минут. Проектиде сетка салыныш керек беле, салынбаш керек беле? Ошо сетка боюнча мындай айталы да. Сетка проектиде жок болчу башында. Анан кийин жана суу кечиктип атпайбы? Суудагы течерден монолитти баштаганбыз. Баштаганда эле эл чогулуп туруп талап кылды. Сетка коюлуш керек, кышында 6 ай болот, тээп кетет депчи. Анан кийин анан ошол эл талап кылгандан кийин биз автор проект, ОРП, бүт барып комиссионный карап, дополнительный кайра сетка матты киргизип, анан сетка мат салдык. Жок, анда түшүнүксүз болуп атат. Азыр 1 минут. 1 минут. Байке. Аны Залдан чогулуш болуп бош аяктан айтылган. Жок. аяктан дагы айтылды. Андан кийин тиги ким менен депутат? Алмазбек Батырбеков келди. Ал киши ал салынып атканда келди. Салмак эмес, вообще салмак эмес. Азыр 1 минут. Ошол жерде келип, ошол эмени проект. Байке, негизи баардык эле курулушта ортосуна арматура, сетка салынат. Ал эми суу жаткан каналдын бетонуна сетка салбай койгон проектини ким жазган? Аны азыркы күндө чакырганбыз автор проектти. Мурат деген байке, нарында ОРПнун представители, ошол киши чийген, ОРП утурдет эткен, мына ошо ОРПнун представители Технозор байке, Талант байке да. Сиз жооп берип коесузбу, негизи баардык эле жерде сетка ушундай арматура коюлат, үйгө урсаң бурчтарыначы. Цемент иштерине сетка жана арматура коюлуш керек, анан ошол проектини сетка коюлбаганы туурабы же коюлбаганы туурабы? Негизгиси эме боюнча бетонду жанагы монолитти куюп атпайсызбы? Ушул проект боюнча калыңдыгы 15 сантиметр болсо 5 арматура же
сетка маты жок туруштук берет деп проектке киргизилген экен. Биз ошол толщинасы калыңдыгы 15 см проекттен өтүп мына келген экен. Аны айыл өкмөттө чогулуш болуп сетка мат салмайча болбойт деп элдин чогулушунда кайра сетка матты киргизип анан куруп беришти. Негизи салынганы бул качественный бетон. Жок, салынганы туура. Бирок проектиде салынган эмес деп башында көрсөтүлүп атканда. Башында проектиде ошондой болчу. Проектни жазгандар менен проектте түштүк жакка Кайра жылууларга туура келет. ал деген көрөндө тиги ысыгыраак. Ал не деген билдирет? Ошондо сиз деген биякты изилдеп, климатты тияк мыякты карабайлычы. Бияк кандай болсо эмне болот дегебейли. Тиякта отуруп Алмаз байке дайыр суроодо. отуруп эле бир карта менен чип болсоңуз Жумуш жасайды дейсиз монча да. метрикенде. Бул жерде проектировщик эмесмин. технозор. Ошо эпатар система жооп берем деп атпайсызбы? Оста иштейчүмүн буга чейинчи. Өзүм гидротехник специалистим. Анан ушул эмеге объектиге проекттен өтүп эме алганда конкурс менен катышып технозор болуп келген. Алмаз байке сизге суроо. Алмаз Алмаз байке немесин түшүндүк. Немеш керек да, мындай деп талаптарын, стандарттарын айтып бериш керек. Алмаз байке немесин түшүндүк. Алмаз байке суроодо. Эгер эл дагы талап кылса, мынау курулуп аткан ишиңер немеге талапка ылайыксыз болсо, анда өзгөртө берет турбайсыңарбы элдин талабына ылайык? Же болбосо жогорку жактан тиги жыкыдан немелер депутаттар келип талап кылса, анда өзгөртө Проектини өзгөртө албайбыз. жок, проектини өзгөртүп атпайсыздар байке. Мен өзгөртө албайм. Жок, сиздин чоңдоруңуз мисалы мага менин кызматым проектиде кандай көрсөтүлсө, ошол проекттин талабына жараша могул жумушту кылышым керек да. сизге дагы суроодо. Башында тиги могул климатты билесиз сиз. Мен билбейм. Угуп туруңузчу, антип билбейсиз. Өзүңүз нарындык болсо антип билбейсиз. Мага деген көргөзүлгөн проекттин гана мен Жумаларына кирбейби? Нарындык Жок, байке жүйдө турат кутсаң, жүйдө. Бул деген фирмада иштейт да, Канекездер мындай жомоктош турбай конкретный айтсаңыз, могул жерге катышып булар деген утуп атат да. Эмени проектин. Менин атым не кереги бар сизге? Мону атып нормалсаңыз мен атым. Атым Шамбет. Шамбет атым. Фамилиям Кожоюнияз. Магачы, мага деген проектиде кандай көрсөтүлсө, кандай эме сал десе, марка бетондун маркасы көрсөтүлсө, ошол бетондун маркасы менен кандай плита кой десек, ошондой плита коюп, монолит кой десе, монолит коюп, сеткамат сал десе салып, проектиде сеткамат көрсөтүлбөсө, сеткамат салбайм. Салып же кошконго акым жок. макул байке. Былтыр сиз азыр надзор орунчу ошо боюнча да. жок, байке мындай да. Былтыр сизге канча бүтүш керек деп айтылды эле. Жарымы жок дегенде жарымы бүтүш керек болчу да иштин. азыркы учурда 57 миллион сомдун 12 миллиону которулган. 12 миллион жумуш жасалды. Ошондо 20 канча процент? 21% ушундай. Ошо 12 миллионго ушул иш жасалды. Мына ушул канал анан тияка баралы башындагы каналга суу чыкпаш керек эле. Мисалы Кошой арык деп коет. Ошол Кошой арыкка суу кетпей бардыгы могу жерге келиш керек. Анын түбүнөн кетип атат. Мына аякта мен жана сиз аз байке. Сиз айтып аткан видеонун 3 бөлүгү бар. Бул жактан бар, тигил жактан бар, башынан бар. Ортодон бир байкелер ушуну токтотуп тур деле. Келсиндер. Затордон суу чыгып атат деп айтып атпайсыңбы? Ошону былтыр мага замечание коюшкан элчи. Эл койгон, ОРПдан технозордо койгон. Бул жер ошол затор туура эмес жазалып калыпты, ушуну оңдош керек деп. Макул мен оңдойм деп былтыр чогулушта да милдетин алгам. Аны алгандыгым чын. Анан бирок мен жазында 22 мартта бияка келип 10 майга чейин ошо затор жасашым керек болчу да. Мен келе албай калгандыгына байланыштуу мен 10 мартта ошону жасай албай калдым. Сиз былтыр жасадык деп атпайсызбы? Жок, жасадык. Жасалган иштерди айтып атасыздар. Жок, туура эмес жасалып калыпты. Туура эмес жазалдык деген ишке кирбейт. Бүткөндөн кийин жазалдык деген бүткөндөн кийин ишке кирет да байке. Чыгарып алып жасаганбыз. Жөн эле каттуу кыйкырып берсе эле эп боло бербейт да. Мен деле кыйкыра берем байке.